Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Кытайда төрөлгөнү 30 гана саат болгон наристеден коронавирус оорусу табылды. Бул тууралуу чет элдик ЖМКлар жазды. Наристе вирустун ордосу Ухань шаарында 2 февраль күнү жарыкка келген. Көз жарган эне куш бойлуу кезинде текшерүүдөн өтүп, вирустун алгачкы белгилери байкалган болчу. Бөбөккө оору түйүлдүк кезинде жуккандыгы же төлөгөндөн кийин пайда болгондугу белгисиз. Учурда 325 кг салмак менен төлөгөн наристе дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, абалы туруктуу. Маалыматблагы аралаш маалымат. Бүгүн 7 февралда таңга жук Бишкектеги Ош базарында өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өрт Киев менен Бейшеналиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан дүкөндөн чыккан. Таңкы саат 5:50 тезсиз жөн өчүрүүгө 5 бөлүм тартылган. Саат 7:07 өрт чектөөгө алынып, саат 9:10 толугу менен өчүрүлдү. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 270 чарчы метрди түзөт, деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалыматка ылайык, жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана материалдык чыгымтакталууда. Маалыматблагы аралаш маалымат.